Misалы sen бар болуш керексиң Темирбек. Bir gün otursak эле аэропорттун үстүнө кара булут айланып калыптыр да. Ошол кара энергия. Эми ал энергия пайда болгондо ал бир аэропорт түшпөс, возможно ал энергия каяка турса да ал өзүнүн ишин жасап турат да. Мен аэропорт үстүнө айланып калды да ошол нерсечи. Ал айтылды беден, ушундай кара энергия топтолуп калыптыр деп. Анан деп көңүл эч кимде бурган жок да. Анан качан келип самолет жарылганда жанагы авария болду го. Ошондо анан айтпарык беле, көрбөрүк беле деп балдар чыкты да. Айткансың, көргөнсүң. Жазаган эч ким жок да аны. Бүгүн деле мына баарыбыз, анан жаманчылык келип атат, туда, суда деп атабыз го. Бирок ошонун алдын алып жок кылай деген адам барбы? Эч ким алдын ала кылбайт да. Башка келип бургандан анан дүңк деп, деп турган эшикке келип атпайлы. Алдын алса, баарын бул кылса болот да. Баардыгын алдын алса болот. Анын үчүн буга өкмөт бир кандай түшүш керек да бул илимдичи. Ошондо өкмөт жагынан жардам берсе, эч кандай тоскоол болбосо, элдин аң сезимине өкмөттүн сөзү бат жетет да. Мындай кылган, мындай болуп атса, чем биз бизden 1000 жолу акча караганда алардын бир ооз сөзү элге жетмек да. Илгерки аталардын жолунда мисалы bir айылга бирөө өлтүрүп койду дейли, же бирөө жок дегенде растрата эле айтачы, илгери растрата болчу эле го. Кой жайшы, койдончу. Аны кандай кылган? Ушул келген кырсык айылга деп кабыл алган, бирүүгө келген кырсыктычы. Бул ашып башка айылга кетип калбасын деп, ошол айыл ошол жерде жок кылган, токтотуп. Ырымын кылышкан, кандай кылганда ошо токтотуп. Мал кошканда ушул растратасын төлөгөн айыл. Ошону жок кылышкан да, анан тилешке жок кылып, баягы энергияны кырашып кетпесин дешкен. Кырашып тиги айылга ооп кетпесин деген да. Ошончо илгерки аталардын жок дегенде ошол нерсесин да биз жасаганды билбей атпайлыбы. Ошон үчүн андай баары бир деген кайдыгерлик келип калды да. Андай болбош керек да. Бир уйдун мүйүзү сынса, 1000 уйдуку зыркырайт деп саяк уруусу бизде жакшы айтат. Баарычы. Ошондой болуш керек да. Баарыбыз ошол нерсеге жапа тырмак туруш керек да. Энергия деген түшүнүккө жалпы элибизде түшүш керек да. Эми үчүн терде мындай болуп атат. Эми үчүн кырсык көбөйүп кетти, эми үчүн авария көбөйүп кетти. Эми үчүн кыздарыбыз турмуштан ажырашып атат. Эми үчүн балдарыбыз ичип атат. Ушул вопросту, ушул көйгөйлөрдү көтөрүп чыккан эл болуш керек да. Ошону жок кылгандай эл болуш керек. Баары энергияда жаратып аткан. Сон, Акбеке. Анан 8 миллиард адамды кыйын эле го дейм да. Кыйын, бирок жанагы Архимед беле, ки беле? Физика, Архимед же математика. Ошол бир сөз бар да. Белгилечи мага ошол точка опораны мен жер жүзүн которуп жиберем деген. Баарыбыз бире элебиз да. Чындап келгенде. Ошол сознание же ошол энергияны жаратса болот да. Эгер аны жаратсак, биз алтындын өзүнөн өзү эле ордогон турбайбыз. Ошон үчүн биздин элибиз энергия деген түшүнүккө кенен кириш керек да. Биз энергиябыз болгонубуз катуу энергиябыз мына. Кармап көрөбүз, кармагансыз баары катуу. Анткени биз материальный энергиябыз да. Эч бизде көзгө көрүнбөгөн, оюбуз көрүнбөй, жаныбыз көрүнбөгөндөй жука энергия да бар да. Баардык нерсе жукадан катууга өтөт да. Ушул эле системаны түшүнүп алып эле, ушул школдон баштап же садиктен баштап берип эле элдин сознаниясын катуулукка кармабай, жука нерсеге кармаган болсо, вообще жашоо гүл да. Ошондо ошончо эмне кылышыбыз керек эң биринчи? Эң биринчи бир кызык нерсе болуп атпайбы? Ушул илимдерди, билген илимдерди кантип ишке ашырам деген котордо ой бар да. Жалпы. Анткени илим берип атабыз, илим алып атабыз. Анан кантип ишке ашырабыз дейт. Анан баягы ар кимдин оюнда ар кандай пландар жаралып атат да. Мисалы анан баарын ойлоп келгенде эмне? Каражат жок. Анан каражат каяктан алабыз десек, акыркы күндөр каражат эле айташса да, мына каражат алгыла иштегиле депчи. Дагы эле ошол берген каражатты алышка биздин аң сезимибиз жетпей атат. Себептен аң сезимибизде эмне болуп кетет артында.
коку апарып камап салабы, коку эрекетин келип тоноп кетеби деген биздеги коркунуч ошо болуп берип аткан нерсени да пайдаланышка кыйын болуп атат да. Ушунчалык биздин аң сезим базылган да. Мисалы элге кайрылып деле кандай кылабыз дедим да мен. Өткөндө эле периш. Бир киши жазган да жок, сураган да жок. Ай эмне кылабыз, эмне ал депчи. Кайда келдик да? Элди оңойлуу, эл оңолсун. Келгиле, мектептерди ачайлы, айла-айла бүт ачайлы. Но эски системаны жок кылайлы. Биз эски системадан чыкпасак өзү жок болуп кетебиз эски система менен. Жаңы системаны өтөлү деп кайла эле атпайлыбы? Ошонун ичинде мына ошо отурганда бирөө келдиби? Угуп аткандар. Ай эмне кылайлычы ошону? Кандай кылабыз деген суроо да бербейт экен. Ушу датога кайда келип Качан барып казайлы деппи? Я. Качан барып казайлы дегениш жок па? Казайлы мен жардам берейин, жобосо мен күрөктү көтөрүп барайын деген киши жок да. Жок, мен күрөктү көтөрүп эле барам, тамакты эле биширип берем. Жок, ошончолук биз мен просто жалпы айтып атам да, жалпы биз кайда келип дейбиз да. Негизи эми бул нерсе мамлекет деңгээлинде болуш керек деген ойдобуз го дейм барыбыз. Сөзсүз мамлекет деңгээлинде болуш керек. Бирок мамлекет ошону жазбайт. Алар кетелек да. Ошентип эле дагы. Бир эле сөз болчу мамлекеткечи. Келип сүйлөшүп, да барбы, жокпу мына. Биз силерге мындай кылайлы, бар болсо мындай кылайлы деп сүйлөшүпчү. Ушу сөзгө эле жарап койсо эле, ана ушу менен биздин ичинде жок дегенде баягы наркы берки нерсени сактап турса эле. Анан ал баягы биз аян менен иштеп атат да, ошо аян ошо ишке ашып кетсе, бул мамлекетке да жакшы, бизге да жакшы да. Анын үчүн эми куторду өзү барып кайрылыш керек го мамлекетке. Кутордо каяка кайрылат, жазып эле атат, Facebook'una жазат, ушунча эл барбыз дейт. Мисалы мен Facebook'umda 5000 киши отурат. Нар жагын билбейм мен Facebook'та. Лоолага эле жазып атабыз. Ошолордон чыкпай атат да, эч ким айтпай атат. Потому что баары ишенбейт. Ишеним жок да. Ишендириш үчүн эмне кылыш керек? Ишендириш үчүн бир какой-то каражат керек. Анан китептерди чыгарыш керек. Интернет полный сайраш керек, телевидениеден чыгыш керек, далилдеп бериш керек. Мисалы мына балдардын баарынын касиети бар да. Адамды аяктырганын булар көрсөтүш керек. Мына мен сага аягат. Бул мындай деп ошол сознанияны иштеткенге көрсөтүп берет да баары. Анан көрүп аткан адам ишенет да. Кашпировскийге деле ишенбейт баары. Сонун керемет. Негизи азыр касиеттүү адамдар көбөйдү го аябай. Аябай, бүт эле касиеттүү да. Касиетсиз деген адам жок. Элдин баары касиеттүү болсо андан кийин эмнеге анан өздөрү касиеттүү болуп туруп анан касиетке ишенишпейт болгондо? Жок, касиеттерди иштетишпей атат да. Мисалы касиет деген эмне? Бул күч. Адамдагы күч да. Ошол ал күчтү кандай иштесе иштет. Урдайм десең, уруунда касиети бар да. Кыйын уру бар деп коет го. Ал өзүнчө касиет. Адам өлтүргөндө өзүнүн касиети бар. Бардык нерсе касиет багы. Бөдөлөн сойсо да казапчы сойсун дегендейчи. Баарында касиет бар. Ошол касиеттерди жакшы жагын ар бир адамда бар да. Чоңойтуп өркүндөтсө, ал күч чоңоет да. Жанагы моторлор бар го. 5 киловаттык, анан 10 киловаттык, анан 50 киловаттык дегендейчи. Ошондой эле адамдардын күчү, ошондой эле кимдики может 1000 киловаттыр. Бирөөдүкү 10.000 киловаттыр, бирөөдүкү 200, бирөө 100. Бирок баары эле чоңойсо болот. Ал күчтүүчү. Ошону кантип чоңойтуш керек? Кантип касиетти иштетиш керек? Өзүңдөгү бүткүл возможность болгондон кийин сен өзүңдөгү Кудайдын инструменти да, биздеги бүт сүйүү деле Кудайдын инструменти, бүт нерсе Кудайдын инструменти да. Ошолорду пайдаланып өстүрүш керек. Бизде кандай инструмент? Кудай берди деп эле талантты кармап атпайбы? Ырчы болуп атат баягы. Атасы ырчы болчу, анан апасы ырчы болчу, анан тигизи мындай болчу. Жок, бул белгилердин баары, булардын баары куржун деп коет экен. Ататектин куржунун ала түшкөндөр болуп салынат экен да. Жок, мен барып жерге барганда жазып алам деген калгандардын баары эч кандай андай алынып келбейт да. Таланттардычы. Ар ким ушул жерде өзүнүн чакраларын ачып, ошо талант деген жөндөмдүүлүктөрүн ачыш керек. Ошон үчүн адамда бир эмес, канча деген
талант баары жабылып жатат. Амнуга азыр энергиялардын таасири тийбейлеби? Тиіп атат да, ошол именно ушуга тиіп атат. Тийген үчүн азыр карасаңыз жаш балдар кандай болуп атат. Мына Кутордого келип кеткен бир баланы көрдүм, мен Швейцарияда завод иштетем дейт. 18 жаштагы бала. Көрсө ал заводко ошол алды түшүнбөйт экен да, оюна ааламдан келет экен, жаңы технологиялар жасайт экен. А завод аны пайдаланат экен. Кыргызстандык бала. Супер. Айлыгым $50.000 дейт. Анан бул жерде угуп алып, ааламдан келет турбайбы, ал ойлоптур да, мен акылдуумун, мага келип атат бирдеңке депчи. Жок, ушул отургандардын баарын балдары ошондой гений. Просто ошо балдардын ошол каналын биз жаап койгонбуз да. Ар биринин баласы гений. Ошончо биз баягы горизонтальный эмес, вертикальный кош керек да. Вертикальный, горизонтальный баягы түшүнүк болсок, мындай горизонтальный мындай турса, вертикальный үйдө турат да. Мындай карап көрсөң, жашоодун өзү минус плюс болгондукмуш го. Ушундай да, машинеде эле минус плюс жүрөт барчы. Ошентип аң сезимде биз эгер вертикальный кылып балдарыбызды өстүрө турган болсок, анда ар бир балабыз гений болмок. Супер. Сон, Бактыбек эке. Анда кандай кылып өстүрүштүн да жолун айтасызбы? Албетте. Айтабыз анча. Кыргызда өстүрүштүн жолдору бар да, мисалы бала биринчи атанын белинде, экинчи эненин курсагында, үчүнчү боз үйдө, же үчүнчү бешикте, төртүнчү боз үйдө деп 4 нерсени гана көрсөтүп койгон да. Ушу 4 нерсени биз жакшылап изилдеп туруп жашообузга колдоно турган болсок, ар бир биздин энелер ошондой балдарды тууп өстүрөт. Төрөп өстүрөт да. Себеп дегенде бешикти эле айтып берели. Бешик эмне? Бешик термелет да. Биз бүгүн эмнени өтүп атабыз? Тербелүү жыштыгын өтүп атабыз. Ал эмне экенин өзү түшүнбөй атат да. Тербелүү бала ааламдык аң сезим менен төрөлгөндө, анын аң сезими жабылбаш үчүн биз акырында адаптация немеге салганбыз да, бешикке салганбыз. Тербетип турганбыз да. Атанын белинде дегенде ата суранып, өзүн тазалап, ошого даяр болуш керек да. Себеп дегенде үстүндөгү жандар таңдайт да. Мен барам деп, анан сенин суранганыңа, сен немеңе жараша ошондой жан келип кирет сагачы. Анан кийинки эненин курсагында дегенде, баягы аң сезим алардыкы жомоктой да, мисалчы. Ошо жомоктой аң сезимден анан баягы энем үчүн өлдө бөбөмдө сөздөрдү айтат го. Ошол энергия менен баягы баланын аң сезим жабылбаш керек да. Ошол ыргакты курсагында да жүрүш керек. Анан бешикте дегенде жана ыргакка салат. А боз үйдө дегенде бул боз үйгө билесиз да, бул кичи аалам. Чоң ааламдын энергетикасын тартып турат. Мына биздин мисалы төбүбүздө түндүктөн 7 нур куюлуп турат. Асанчын көрүп турасыз го. Буну баары түшүнбөй атат да ар бир кыргыз. Ошо 7 нур мына бул жерге келип тарайт. Бул эмне үчүн биздин керегелерибиз мыгы жок. Ийкемдүү. Бул жан дүйнө сыяктуу да. Анан ошондой керектүүдү алып, керексизин алып салат. Ошо боз үйдө кара күч жашабайт. Кара энергия жашабайт. Мисалы ушу боз үйгө эл ар кандай да келип, кара келип чачып атат, топурагын чачып атат. Эмнени гана кылбай атат да. Анан мен карап турганда шыпыргыла деп шыпырып салышат да. Анан шыпырып аткан таң калышат. Ким толтуруп салды депчи. Ошол эл толтурду. А бирок кереметин көрдүңөр боз үйдүн. Андайдын бирин да беди сактабайт. Сон түшүнүп бердиңиз. Рахмат Бактыбек эке. Бар болуңуз. Болсун. Сүймерим ыраазычылык сизге.